Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Сиздин Багыт саясий партиясынын катарына кошулуп калганыңыздын себеби эмнеде? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Чекирова Гулипа Беккелдиевна. Мен өз талапкерлигимди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышына номер 7 Багыт саясий партиясы аркылуу коюп жатам. Катар номерим 18. Багыт саясий партиясы карапайым калктын катмарынан түзүлгөн, элин жерин сүйгөн, патриот адамдардан, жаштардан, айымдардан түзүлгөн. Биздин партиянын программасы 5 багыттан турат. Биринчи жумушсуздук, миграция, кымбатчылык, билим берүү жана экстремизм. Жогорку Кеңештин 7-чакырылышында Багыт саясий партиясы бийликке келип калса, биринчи кайсы маселеге көңүл бөлөсүздөр? Мен өзүм агартуу тармагында иштегендиктен, ошонун ичинен билим берүү системасындагы проблемаларды чечүүгө салым кошом. Мунун ичинен улуттук баалуулуктарды, анын ичинен кыргыз тилинин сапатын көтөрүүгө басым жасайм. Бала бакчалардагы, мектептердеги кыргыз тилинин маселеси көңүлдү оорутат. Айрыкча шаар жериндеги чүй өрөөнүндөгү мектептердиндеги кыргыз тилинин орду сапаты абдан көңүл оорутарлык. Кыргыз мугалимдердин ишке орношуусу дагы шаар жеринде көйгөйлүү маселелердин бири. Анткени орус тилдүү мектептер басымдуулук кылат. Билим берүүдө мектептерде көп реформа кылуучу маселелер көп. Мектепке чейинки билим берүүчү мекемелердин, орто мектептердин жетишсиздиги дагы шаар жеринде жана чүй өрөөнүндөгү кыргыз мектептердин жетишсиздиги көйгөйлүү маселе деп ойлойм. Эгер мен парламентке барып калсам, ушул маселелерге көңүл бурам. Ушул маселелердин чечүүчү жолдорун издегим келет. Экинчи маселе бул кредит маселеси деп ойлойм. Бул кредит маселеси абдан мамлекеттеги оор маселелердин бири. Анткени көйгөйлүү маселелердин бири деп ойлойм. Үстөк пайыздар абдан жогору, эң жогору. Сүткөрлөргө каршы мыйзам бар, бирок иштебейт. Жылдык пайызы 36%. Проценттен жогору кээде. Биз 30 жылдан бери эле банктарды багып келе жатабыз. Элге керектүү мыйзамдар качан иштейт? Бул парламентке баруучу бардык кандидаттарга дагы тиешелүү деп ойлойм. Ушул маселелер мени абдан ойлонтот. Бул партияны эмне себептен тандап алдыңыз? Бул партияны тандаган себебим, бул партияда эң таза адамдар баратат. Коррупцияга малынбаган, таза адамдар, жаштар, айымдар, билимдүү, илимдүү, юридикалык билими бар жаштар көп бизде. 2ден диплому бар жаштар дагы жок эмес бизде. Буга чейин мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеген эмес, эли жерин сүйгөн патриот жаштар бар. Ошондуктан бул Багыт партиясын тандадым мен. Алдыда боло турчу шайлоого саналуу гана күндөр калгандыктан сизге ийгилик каалап кетебиз жана сиздин кыргыз элине кайрылуу болсун. Рахмат. Урматтуу элим, учурдан пайдаланып айтып кетерим. Таза адамдарды шайлайсыздар деп демекчимин. Буга чейин 30 жылдан бери шайланып келип, бирок элге эч нерсе кылып бербеген депутаттарды көрдүк. Эми ушул шайлоодо таза адамдарды шайлайсыздар деп ишенем. Биздин Багыт саясий партиясынын ичинде татыктуу талапкерлер көп. Мен ишендирип кете алам. Менин катар номерим 18, Багыт саясий партиясын тандаңыздар. Бизге алтындай болгон убактыңызды келип бөлүп маек берип кеткениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Жана алдыда саналып гана күндөр калган шайлоодо жеңишке жетип, Жогорку Кеңештен кыргыз тилинин өнүп өсүүсүнө өз салымыңызды кошот деген терең үмүттөмүн. Рахмат сизге дагы.